Кабар маалымат программасы менен таныштырып, түз эфирде Шеркул Турганбаев, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын негизги темалар менен таанышып алыңыздар. Учурда президент Алмазбек Атамбаев Жалал-Абад облусунда иш сапары менен жүрөт. Ал Сузак районундагы көпүрөнүн курулушу менен таанышып, агартуучулар жана студенттер менен жолугушту. Ата журт фракциясы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны кызматтан алуу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылат. Фракцияга кемчиликтерин жоюуга 10 күн мөөнөт берди. Кандуу Аксы окуясына 10 жыл. Бул трагедиялуу күндү эскерүү иш-чаралары өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлүүдө. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев учурда Жалал-Абад облусунда иш сапары менен жүрөт. Ал Сузак районундагы бир канча айыл округдарды бириктирүүчү көпүрөнүн курулушуна күбө болуп, бирок жергиликтүү тургундардын арыз муңун укканга убактысы болгон жок. Мындан улам жарандардын басымдуу бөлүгү нааразы болуп тарашты. Президенттин Жалал-Абад аймагына болгон иш сапары менен кабарчыбыз Чолпон Бекташева тааныштырат. Сузак районундагы Курманбек, Көгарт, Багыш, Кызкөл жана Кызыл Туу айыл округдарын бириктирүүчү көпүрө Орто Сай айылында курулуп бүтүп, буга чейин эле ишке берилген. Ал Ош жана Жалал-Абад шаарларын кайра калыбына келтирүү дирекциясы тарабынан курулуп, 37 миллион сомдон ашык акча каражаты сарпталган. Смета боюнча биз проектный документация боюнча 54 миллион акча бөлүнгөн болчу. Андан кийин биз тендер өткөзүп, августтун бирлеринде ошондо Жалал-Абад жол курулуш управлениясы утуп алды 37 миллионго. Андан сырткары кошумча иш менен азыр 41 миллионго бүтүп атат. Бүгүн аны расмий түрдө ачуу үчүн президент Алмазбек Атамбаев келмек. Мындай кабарды уккан сузактык тургундар жана аксакалдар таң эртеден эле келип, жамгыр жаап жатканына карабай күтүп турууга мажбур болушту. Бирок көп күттүргөн ажоо сааттын жебеси 11ге жакындаганда келип, жергиликтүү тургундар менен жолугушту. Benim ne derdim? Umatlı tuğanlar, şuday köprülür, kıskanda göbeysin, yollar göbeysin, olsun. Көпүрө эчак эле ишке киргендиктен ачылыш аземи тургундар үчүн өтө деле маанилүү эмес экени байкалды. Көпчүлүгү убакыттан пайдаланып өз көйгөйлөрүн айтуу аракетинде турду. Аксакалдардын ичинен бир өкүл чыгып, Сузак районунда селдин алдын алуу максатында Көгарт дарыясынын жээгин оңдоого, техникаларды жаңылоо үчүн буга чейин марафон өткөнүн жана андан 1 миллион 400 миң сом акча каражаты түшкөнүн айтып чыкты. Бирок ага дагы 600 миң сом кошумча керектелет. Kuday buyurursa koyulgan meseleni seçip vereyim. 500 ming dele verip vereyim. Андан кийин эл арасынан суурулуп чыккан Маматжан Акжолов Орусиядагы Бауман окуу жайынан келгендигин белгилеп, өмүр бою Кыргызстандын ички иштер министрлигинде иштеген бир тууганы куугунтукталып, мындан улам чындык издеп жүргөндүгүн айтып чыкты. Бул учурда президентти курчап жүргөндөр ага тоскоолдук көрсөтүү аракетинде болушту. Мени тартпаңыз, айтып коюңуз, берелди угумду айтып коюң, мына мени укуп атат, көрсөтөбүз деп атышат. Мен анан буну берем сизге дагы. Анан аягына чейин айтып коюн. Акыркы күндөрдө инимдин иштерин баарын Абдыкалыков прокурор деген жигит ишин алыктап токтолсо Салена ошол прокурорго сөгүш жарыялапты. Азарбек Кырсалиев өзү турат карап туруп. Ушундай учурда коррупцияга кантип күрөшөбүз? Кандай акты кара деп каранак деп атат. Эми тапшырма берген генеральный прокурорго эми кичине сабыр этиш керек да. Мына сабыр болгондо кандай? Ошондо сот болот мына эртең. Эгер дак болсо акталат. Жамгырда суу болгонуна кайыл болгон тургундар президент менен көзмө-көз жолугуп пикирлерин айтуу аракетинде болушту. Бирок өлкө башчысы уккусу келбедиби же жардамчыларынын түзгөн графигине баш ийүү керекпи? Айтор бир да аксакал жеке сүйлөшүүгө же каалоо тилегин айтууга мүмкүнчүлүк алган жок. Мына азыркы президенттин жолугушун бардыгыңыздар көрүңүздөр, агайын туугандар. Эмне деген болуп калды? Президент экөө сүйлөдү, бир кишинин сөзүн укпай кетип калганга мажбурлашты. Мен ойлойм, президенттин эрки болбой эле тегерегиндегилердин каалагандай ишти жасап аткандай болуп калды. Мына жерде канчага караган аксакалдар, урматтуу адамдар айтабыз деген көйгөйлөрү бар эле. Ошолордун көбү айтылбай калды. Элдин баары нааразы болуп калды. Ошондуктан кирди. Өлкө башчысынын андан кийинки сапары Жалал-Абад мамлекеттик университетинде уланды. Анда президент алгач студенттерге тарых жана өзүнүн студенттик күндөрүнөн кыскача айтып, андан соң жаштардын жана мугалимдердин суроолоруна жооп берди. Окуу
жайлардагы студенттердин стипендиясын көтөрүү боюнча долбоор бир топ газеталарга жарыялаган болчу. Буну окуп биз кубандык. Бирок негизинен 2012-жылы 2 айдын стипендияларын алдык. Бул эски тарих боюнча алдык. Ушул долбоор бекитилеби, буйрукка кол коесуз? Мен ачык айтайын, мен кол койбойм, премьер-министр кол коет, бирок бул маселе боюнча сүйлөшкөнбүз. Албетте мен деле студент катары, бул студент катары айтып атпайм. Меселеди жакшы түшүнүп атам да. Жакшы түшүнүп атам. Чыдап тургула сабыр этип. Өлкө башчысынын Жалал-Абад облусуна келерин, эл менен жолугушуу өткөрөрүн уккан калк бул күндү чыдамсыздык менен күтүшкөн. Бирок алардын айтымында көйгөйлөрү өздөрүнүн эле көкүрөгүндө калды. Белгилей кетсек, президенттин эртеңки иш сапары Аксы районунда уланат. Чолпон Бекташева, Аскар Маматисаков, 7-канал. Бүгүн Жалал-Абад шаары демейдегиден өзгөчөлөнүп, таң эрте тазалыктын белгилери байкалды. Ага айрым бир тургундар таңдана караса, кээ бирөөлөр мамлекет башында турган чиновниктерди көрсөтүлчү спектакль деп баа беришүүдө. Буга чейин канча айтылганы менен иретке келбей жаткан кала ичин бүгүн танып болбойт, дейт кесиптешим Рамис Кайымов. 1 марттан тарта Жалал-Абад шаардык мэриясы тарабынан 3 айлык көрктөндүрүү жарыяланган. Анда ар бир мекеме ишканалар айланасын тазалоосу айтылган. Бирок ал иш жүзүнө ашкандын ордуна шаар ичинде таштандылар толуп кеткен. Иштер жок. Мен ачык айтам. Биздин мэриябыз келет, кайра кетет. Алиги жана кечкурдан телевизордон берди, кудай ушундай болуп атат. Келет, пулдалат, кетет. Эмне үчүн карабайсыз көчөлөрдө? Адам жүрөбү, мал жүрөбү бу жерде. Тон жолу эм жакшы мисал. Вообще мен наразымын ушу биздин Жалал-Абадтын мэриясына. Кетебиз, жыттанат, балдар окууга келет мектепке. Жашоо жакшы эмес. Биздин алдыларыбызда канча мусурлар жатат. Бирок шаардын тазалыгы бүгүн гана байкалды. Ага 3 айлык көрктөндүрүү эмес, президент Алмазбек Атамбаевдин Жалал-Абадка келиши себеп болду. Таң ертеден эле көчөлөр жуулуп, шаар ичин кооздогон баннерлер менен катар ар түстүү камтыган желектер мамычаларга орной калды. Жалал-Абад шаарынын бүгүнкү тазалыгы кала элин канаттандырат. Бирок өкүнүчтүүсү бир күн гана. Айырмасы абдан чок. Баары жок, таптаза болуп, жакшынакай болуп калыптыр. Дайым ушундай тазалык сакталып турса жакшы эле. Себеби президент келатат. Даярданыш керек. Ушундай таза болуш керек да. Тазалыгын толук көзөмөл кылганга жумушчуларыбыз жетишпей жатат деп шылдоо кылуучу коммуналдык чарба департаментинин кызматкерлери бир күн ичинде шаардын бардык аймактарын тазалоого жетишти. Бир чиновник келгенде эле мындай көрүнүш байкалбай, күн сайын эле ушул тартипте иш алып барса дешет шаар тургундары. Президентибиз келгенде эле же болбосо кандай бир чоң иш-чара өткөрүлгөндө гана ушул площадка келип ушул жерди тазалашат. Анан парктын кичине аяк-баякты карап коюшат. Калган жерлерди көзгө илинбей эле калып кетет да. Калган жерди ham жакшылап карап, тазалап койса жакшы болот эле. Шаардын тазалыгы өзүбүзгө деле керек. Борбордук базардын айланасындагы автоунаалар токтоочу жайларда да башаламандык байкалбайт. Президенттин келген учурунда гана иштеп жаткандай көрүнүшпөй, тиешелүү жетекчилер бүгүнкүсүндө иш алып барса, аларга болгон элдин ишеними да орномок. Ырчылардын фонограммасында эле эртең эле шаар мурдагы кейпине түшөөрү талассыз. Ал эми шаарда көрктөндүрүү жарыялап убара болуп олтурушпай, бийик даражалуу төбөлдөр бат-баттан келип турса деген ой жаралат. Рамис Кайымов, Руслан Абдименталиев уулу, 7-канал. Бирок ушул эле шаардын тазалыгын карап, кам көргөн тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкерлери өлкө башчысы менен жолугушуп, көйгөйлөрүн айта алышкан жок. Себеби алдын ала түзүлгөн планга туура келбегендиктен ажоону тегеректегендер түртүп чыгарып коюшкан. Муну менен катарлык кабарчыбыз Элет жергесинде жүргүзүлүп жаткан тазалоо, иретке келтирүү иштери менен таанышып келген. Айлык көйөт деп биздин айлыкты Жылдыз Ботобаева көп жылдардан бери Жалал-Абад шаарынын көчөлөрүн тазалап, тиричилик кылып келет. Бирок алган маянасы күнүмдүк жашоосуна жетпейт экен. Мурда 4000 сом алса, анысы дагы кыскарып олтуруп, учурда 2000 сом гана колуна тиет. Кээде айлык албай да калат. Мындан улам учурдан пайдаланып, ажоого көйгөйүн айткысы келген. Бирок бул аракети да ишке ашкан жок. Президент Атамбаев атайын президенттин астына чыгып сүйлөп берейин деп не кылсам, мени аяктан кабыл албастан кайра келдим мына 7-каналга. Мен табигый тоталдык жактан айтсам, канчалык биз окшогон бейбечара адамдарды алдамай жолго салып иштетип жатат.
Эске салсак, 2012 жылдын 10 мартында республиканын бардык аймактарын жашылдандыруу көрктөндүрүү боюнча атайын токтом кабыл алынган. Аламга кеткен жол айылдан башталат эмеспи? Демек, мындай республикалык деңгээлдеги иш-чара эле чергесинде ишке ашып жатабы деген суроо менен Өзгөн районунун Куршап айыл округуна баш бактык. Быйыл кыш оор болгондуктан бак-дарактар ушул айрым жерлери сынып, электр линиялары кыйшайган, ошолорду оңдодук бир сыйра. Андан тышкары мына каналдарыбыздан суу ашып кетүүчү жерлерди бекемдеп атабыз. Жолдорубуз мына кыш катаал болгондугуна байланыштуу ички жолдорубуздагы бир топ жаңыдан ямалар пайда болуп, жолдордо жүргүнчүлөр жүрүшүнө кичине тоскоолдуктар болуп атат. Ал жерлерди бүт тазалап, азыркы күндө шагал төшөп, ушул айрым жерлерин оңдой баштадык. Бирок жаздын кечигиши тазалоо ирекке келтирүү иштерине тоскоол болуп жатат. Андыктан бул 3 айлык иш-чара кандай жыйынтык берет, бул белгисиз. Себеби кар жаңыдан кетип жатса, ишембилик өткөрүү эртелик кылат дешет айыл тургундары. Айнуска Жорокканова, Элдар Миталип уулу, 7-канал. 19 марттан 23 мартка чейин депутаттар шайлоочулар менен иш алып барат. Мындай токтом жогорку кеңештин отурумунда кабыл алынды. Бул аралыкта эл өкүлдөрү аймактардагы шайлоочулар менен жолугушуп, алардын көйгөйлөрү менен жеринде таанышып чыгышмакчы. Ата журт фракциясы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеваны кызматтан алуу өтүнүчү менен өкмөткө кайрылат. Фракция ага кемчиликтерин жоюуга 10 күн мөөнөт берди. Мындай чечим Ата журт фракциясынын бүгүнкү жыйынында кабыл алынды. Отурумда дагы кандай маселелер ортого коюлду? Кесиптешим Каныбек Темиров баяндайт. Жогорку кеңештин Ата журт депутаттык фракциясынын жыйыны Барскоон айылынын тургундарынын Барскоон ооруканасынын башкы дарыгери Бактыгүл Иманкожоеванын иш аракеттери тууралуу кайрылуусун кароо менен башталды. Арыздануучулардын бири Нуржамал Эралиеванын айтымында саламаттык сактоо министрлигинин кеңешме жыйынында 20 январда Иманкожоеванын иши канааттандырарлык эмес деп табылган. Бирок ал азыркыга чейин кызматынан алына элегине биз нааразы болуудабыз деди. Эмне үчүн во время следствия ошол Иманкожоева Бактыгүл отстранить этилбей эле турат. Бактыгүл Иманкожоеванын иши башкы прокурордун жеке көзөмөлүндө, деди башкы прокурордун орун басары Людмила Усманова. Анын айтымында 2002 жылы 5 январда Иманкожоева жаңы төрөлгөн баладан баш тарткан арызды кабыл алып, анын ордуна башка бирөөгө мыйзамсыз справка берген. Натыйжада бала сатуу боюнча бул факт аныкталды. Ал ымыркай баланы 4000 сомго саткандыгы маалым болду. Бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, бирок жүйөлүү себептерден кылмыш иши токтотулуп жабылган. Ошондой эле Иманкожоева тарабынан Барскоон айылындагы ооруканада иштеп турган учурда финансылык мыйзам бузуулар болгон. Саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаеванын айтымында финансылык мыйзам бузуу фактысы боюнча кылмыш иши козголуп, азыр тергөө иши жүрүп жаткандыгына байланыштуу Иманкожоеваны иштен алууга укуктары жок. Тергөөчү менен биз байланышканда ал киши мындай деп айтты: тергөө иши болуп аткан убагында обвинение еще не предъявлено, ошон үчүн сиз аны жумуштан кызматтан алганга укугуңуз жок деп айткандан кийин биз жумуштан муну отстранять эте алган жокпуз. Бирок параллельно өзүбүздүн жумушубузду өткөрүп, бүгүнкү күнгө бизде уже буйругубуз бар. Реорганизация центра общеврачебной практики болуп, 16 апрелге чейин бул центр общеврачебной практики жоюлуп, Жетегүстүк райондук борбордук үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна кошулат. Ал жерден Иманкожоева жумушунан бошотулат. Фракция лидери Камчыбек Ташиев ушул жылдын 20 январында саламаттыкты сактоо министринин коллегиясында Бактыгүл Иманкожоеванын иши канааттандырарлык эмес деп чечим чыгыптыр. Бирок буга чейин министр катары бир дагы чечим чыгарган жоксуз. Айылдык оорукананын ишин карай албай жаткандыгыңыз сиздин алсыздыгыңызды айтып жатат. Эгерде айыл деңгээлиндеги маселени чече албасаңыз, анда сиздин кызмат ордуңузду карап чыгуу керек. Ушул иш боюнча чечкиндүү чечим чыгарсаңыз, мындай ызы чуу болмок эмес. Министр катары чечим кылышыңыз керек эле, деди депутат. Жыйында депутат Жылдыз Жолдошова министрге мүмкүнчүлүк берип, бул маселени 10 күндүн ичинде карап чыгууну сунуштады. Натыйжада фракция мүчөлөрү министрге 10 күн мүмкүнчүлүк берип, эгерде министр бул мөөнөттө Бактыгүл Иманкожоеваны иштен албаса, фракция премьер-министрдин атына саламаттыкты сактоо министрди кызматтан алуу боюнча тапшырма берүү чечимин кабыл алышты. Анда экинчи сунуш өттү, урматтуу депутаттар, министрге бир нече күн убакыт берүү боюнча. Ал эми урматтуу укук коргоо органдарынын представительдери, мына полиция, генеральный прокуратурадан отурат,
счетный палатадан отырасыздар. Сіздер өзіңіздердің жұмыстарыңыздарды мыйзамның чегінде ушул козголгон кылмыштын негизинде жүргүзө бересиздер. Аны биз билебиз жана бул иштер токтоп калбайт деген үмүттөбүз. Андан кийин фракция депутаттары Талас жергесиндеги Андаш Майнинг компания мүмкүнчүлүгү чектелген коомдун башкы директорунун Андаш алтын жезгени тууралуу кайрылуусун кароого өтүштү. Жетекчинин айтымында жергиликтүү калктын экологиялык коопсуздук боюнча талаптарынан кийин өкмөт ишкананын ишин токтоткон. Кайрыларым ушу токтомду дагы бир карап берсеңер деген маселе. Ал эми бул аймактан депутат Дастан Жумабеков геништетүү бүткүл Талас областына коркунуч алып келе тургандыгын айтып, аны иштетпөө чечимин колдоп берүүнү өтүндү. Талас суусунун башталышы ошо айылдан башталат. Ал Талас суусу 150 км, 200 км барып, Киров суу сактагычына барып коюлат. Бүгүнкү күндө Талас өрөөнүндө фасоль менен, картошка менен, пияз менен жана башка өсүмдүктөр менен тамак кылып, окат кылып, окатын өткөрүп турган заман. Алар айтат, эгерде ушул суу болгонан турган болсо, биздин суубуздун баардыгы булганып, биз экспортко сатып жаткан бүгүнкү төө бурчак жана башка өсүмдүктөрүбүз токтолуп калат деген максаттарында коюп айтып кетишти. Бирок кээ бир депутаттар аталган компания ири суммадагы акча сарптагандыгын айтып, эгер компания жергиликтүү эл менен тил табыша алса, мүмкүнчүлүк берүү керек. Анткени мындай жагдай өлкөдөгү инвестициялык климатка кедергисин тийгизет дешти. Жалпы кыргыз элине керектей турган болсо, анда өкмөт тарабынан, мамлекет тарабынан чечкүндүү бир чечим кабыл алыныш керек дагы. Жаңы договордун условиясын баары көрсөтүлүш керек. Хвостохранилище естественно болуш керек ал жерде. Бардык шартты. Анан кийин элге ошону айтыш керек дагы, кенти башташыбыз керек ал жерде. Мынтип отура бергенде муну эсиңерде бар. 2005 жылга чейин алгачкы компания 12 үй тургузган ал жерде, Таластын күнчыгыш жагына. Бардыгы менчиктеп алышты. Бүт таштап коюп ал компания кетип калган. Тойдун байдын кызына дегендей кылыпчы. Бирок жыйынтыгында депутаттар бул маселени өкмөткө калтыруу чечимин кабыл алышты. Өкмөт элдин оюн эске алып, четси деген сунуш өттү. Ал эми фракция жыйынынын күн тартибиндеги депутат Исхак Пирматовду башкы прокуратура тарабынан кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча депутаттын маалыматын угуу маселеси депутаттын өз өтүнүчү менен кийинки жумага жылдырылгандыгы маалым болду. Ал эми мындай өтүнүчтү депутат бардык фракцияларга жиберген. Бирок ага карабастан жогорку кеңештин Атамекен фракциясы бүгүн жыйын өткөрүп, Исхак Пирматовдун кол тийбестигин алууну бир добуштан колдогондугу белгилүү болду. Каныбек Темиров, Жамболот Темиров, Айгүл Генжиева, 7-канал Бишкек өкүлчүлүгү. Премьер-министр экономикалык кылмыш менен күрөш кызматына кадрларды тандоо боюнча комиссия түзүү тууралуу токтомго кол койду. Башка буйрук менен каржы полициясы жоюлуп, анын ордуна аталган кызмат түзүлдү. Өкмөттүн билдиришинче, кызматкерлер сынак аркылуу кабыл алынат. Талапкер 23 жаштан 35 жашка чейин болушу керек. Буга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматы менен каржы полициясы бири-биринин милдетин кайталап калганы айтылып келген. Биз бирге өнүгөбүз ураанынын негизинде өлкөдөгү жарандар менен иш алып барган өнүгүү кыймылы Жалал-Абад облусунда жакында эле өз ишин баштап бир топ аймакка жайылта алды. Айыл чарба багыты боюнча Нокен районунун Достук айыл округуна техникалык жардам көрсөтүп, дыйкандардын иш алып баруусун жеңилдетүүдө. Өнүгүү кыймылы техникалык жактан элге көмөк көрсөтүү максатында Жалал-Абад облусунун Нокен районунун Достук айыл округунан алгачкы ишин баштады. Өнүгүү кыймылы тарабынан жалпы 9 жаңы трактор пайдаланууга берилип, бир күндө 5 трактор 13 гектар айдоо жерин айдоого жетишкен. Ал эми бул ишти демилгелеп, иш жүзүнө ашырып жаткан эл өкүлү Бакыт Төрөбаев калкка жардам берип, социалдык жактан аз камсыз болгон дыйкандарга колдоо көргөзө тургандыктарын билдирет. Бул жерде азыр Нокен районунда Достук айылдык округда турабыз. Кызылтуу айылында 3 гектар жерин айдап баштады. Биз ошол биз бирге өнүгөбүз деген ураанын чыгып атабыз. Ошол айдалган жерин ээсине жардам берип атабыз. Өнүгүү кыймылынын эң негизги багыттарынын бири болгон айыл чарба жаатында алгылыктуу иштер жасоого аракет кылып жаткан аталган кыймылдын мүчөлөрүнүн айтымдарына караганда, бир күндө 1 техника менен 5 гектар жерди айдоо пландалган. Нокен районунун Достук айыл округунун дыйкандары өнүгүү кыймылынын ишине ыраазычылык билдирүү менен катар жер айдоо акысы да айырмаланып турат дешет. Бүгүнкү күндө эң ушу иштин алдын баштап, ушу мен жеримен айдап баштады. Бул өнүгүү кыймылынын башка менчик тракторлордон айырмасы
1,5 мың сомго арзан айдап берип атат. Бизге бул да болсо жардам болот. Башка тракторлар 3 мыңден айдап атат. Дыйкандардын капчыгына оордук жаратпаган, арзан баада айдалышына шарт түзгөн өнүгүү кыймылынын аракети эч кандай саясий максатты көздөбөйт. Бул жерде биз бул тракторлорду алып өзүбүз бир пайда көрөлүз деп андай бизде ниетибиз жок. Ошо пайданы сиздер көргүлө деп биз ниеттебиз. Мына канча деген шайлоолорду көрдүк. Колот бөлүндүк мурда. Кийин азыр партияга бөлүндүк. Ошончо бул жерде биз айттык, саясат жок. Партия бөлүнбөйбүз. Бир кыймыл менен биз бирге өнүгөбүз деп ошол кетип атабыз. Өнүгүү кыймылынын Нокен районунда башталган айыл чарба багыты Жалал Абад областынын бардык район шаарларында, аймактарында улантылмакчы. Андыктан жасалган аракет өз жемишин берет деп дыйкандар үмүт артышууда. Азиза Псурманкулова, Аскар Маматисаков, 7 канал. Союз малында 180 миллион рубльга бааланган имарат аукциондун негизинде мамлекеттик мүлк кызматы тарабынан 571 миң гана сомго сатылган. Кезинде бул айыл чарба техникаларын тейлеген мекеме Базаркоргон районунда жайгашып, арзыбаган баада Кадыржан Батыровдун мүлкүнө айланган. Темир усталардын мектебинин жеке менчикке берилип кеткендиги аталган жайда көп жылдар бою иштеген адистердин нааразычылыгын жаратууда. Айтымдарында имараттын мамлекеттин карамагына өткөрүү керек. Дүңгүрөгөн Союз малы, техникалардын көптүгү, аларды мыкты даярдыктан өткөрүү милдетин алгандардын катарын Токтосун Кочкоров да толуктаган. Колхоз деген түшүнүктүн тушунда далай тракторларды оңдогонун айткан аксакалды азыр айыл чарба техникаларын тейлеген ишкананын абалы өкүндүрөт. 20 жашында эмгек жолун баштаган Токтосун аксакал аталган жайда 40 жыл бою ширетүүчү, айдоочу, автомеханик жана инженердик жумуштарды аркалаган. Өзүнүн айтымында өмүрүнүн көп бөлүгүн ушул кесипке арнаптыр. Азыр ал 84 жашта. Ардактуу эс алууга чыкканына карабай эмгеги сиңген ишкананын сакталып калышын каалайт экен. Колхоздарды хачасын ечедеген ер. Колхоздордун ажатын ача турган жер ушул жер болгон. Машинасы бузулса да, трактору бузулса да, комбайны иштен чыкса да ушул жерден оңдоп алып кетчү, даярдап. Азыр эми эч нерсе жок да. Колхоз техникалары да, сельхоз техникалары да жок. 1930 жылга таандык мекеме 1990 жылга чейин мамлекеттин карамагында болгон. Ошол кезде темир усталардын мектебинде 250 кызматкер эмгектенген. Айыл чарба техникаларын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүү, автоунааларга техникалык тейлөө көрсөтүү жана башка көптөгөн кызмат түрлөрү менен тейлеген ишкана бүт техникалык каражаттары менен 1996 жылы мамлекеттик мүлк кызматы тарабынан Кадыржан Батыровго 571.800 сомго гана сатылып кеткен. Ошентип 4,5 гектар аянттын ээси ал жайларды каалаганча калчап, колунда барларга сатып, учурда 1,5 гектар гана аянт калыптыр. Өзү мурун Союз магында 4,5 гектар жери бар эле. 4,5 гектар жерден азыр 1 гектар 15 соток жери калды. Калганын ошо жеке менчиктерге үй курууга сатылып кеткен. Ал ошол Кадыржан Батыров маарында сатылган. Азыр ошо 1 гектар 15 сотокке биз налогун төлөп иштеп атабыз. Ал жерде 2-3 здание бар, станоктор бар. Ал жайды 1994 жылдан тарта Дауыт аталышындагы жоопкерчилиги чектелген коом арендага алып иштетип келет. Салыкты болсо Батыровго тиешелүү Дуслик ишканасына төлөп келишкен. Бүгүнкү күнү да ал өлкөдө жок болсуна карабай кадимкидей төлөмдөр жүргүзүлүп жатканын администрация жетекчилиги билдирет. Бул көрүнүшкө аталган жайга эмгеги сиңген техниканын экс-адистери нааразы болушуда. Мыйзамсыз түрдө сатылган мекеме мамлекетке өткөрүлсүн талап кылышат. Бул багытта өкмөткө кайрылуу да жолдошкон. Мисалы 80 машина болгон берди. 4 трансформатор, 4 жеңил машина болгон. Мына ушу бүт запчасттарды алып ташып Кадыржан Батыровго мыйзамсыз алып берген. Кадыржан Батыровду алып келип, бу жерде кармап ат керек эле муну, бу кишини. Себеби мыйзамсыз алган, бу нарко мафия менен байган бала бу. Ошон үчүн мен күйүп, элгенчи бир 80 адам наны бар берди. Шуну алып берүүнү жардам берүүгө деп Алмаз Атамбаевга жана депутаттарга кайрылдык. Учурда 13 гана кызматкер калган. Мекеменин сакталышына темир усталардын баары эле саналаш. Ошол себептен мыйзамсыз сатылган мекемени мамлекетке өткөрүү аракетине түшүшкөн. Буга чейин 3 президентке кайрылуу жолдо бирок майнап чыккан эмес дешет. Эми 4-сүнө тактап айтканда акыркы үмүтү Алмазбек Атамбаевда калыптыр. Ага ылайык 180 адам кол коюп кайрылуу катын даярдап турушат. Мерим Абдиладжанова, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.
Кандуу Аксы окуясына 10 жыл. Эске салсам, Аксы районунун Босбек айылында бийликтин өзүн билемдигине каршы чыккан куралсыз демонстранттарга укук коргоо органдары тарабынан ок атуучу курал колдонулуп, кийинки күнү куралсыз адамдарды куугунтукта улантылган. Ошондогу бийликтин аракеттеринин кесепетинен Аксы районунун 6 тургуну жаракаттан курман болгон. Ал эми бүгүн Жалал Абад облустук китепканасында дал ушул Аксы окуясына курман болгондорду эскерүү иш-чарасы уюштурулду. Эскерүү кечесине Жалал Абад облустук китепкананын такай окурмандары, жогорку окуу жайдын студенттери жана билим берүү мекемелеринин адистери келишкен. Иш-чара алгач Аксы окуясына курман болгон маркумдардын элесине арнап Куран түшүрүү менен башталды. Эл ичинде Аксы окуясы революциянын башаты катары карап айтып жүрүшөт. Анткени дал ошол каргашалы окуя элдин кыжырын күчөтүп, бийликти эл колуна алууга убакыт келгенин айгинелеген. Бир нече адамдын өмүрүн алып кеткен кандуу окуянын болгонуна 10 жыл болсо да элдин эсинен кете элек. Алган эмес, тарых баасын берип, өлкөнүн басып өткөн жолунда өчпөс тамгалар менен жазылып калды. Аксы окуясы жана ушундай 7 апрель тууралуу акыйкатты билишибиз керек. Жаштар айныкча Кыргызстандын өнүгүүсүнө өзүбүздүн салымыбызды кошуп, акыйкат жолунда аракет кылышыбыз керек. Эскерүү иш-чарасынын жүрүшүндө Жалал Абад облустук китепканасынын кызматкерлери тарабынан даярдалган чакан тасма көрсөтүлдү. Китепканада Аксы окуясын чагылдырган жалгыз гана чыгарма бар. Ал Мирадил Амангелди уулунун калемине таандык Үзүлгөн үзөңгү куш жана Аксыдан аккан кан аталышындагы эмгек. Бул боюнча китептер өтө көп эмес. Ушу биздин библиотекада 2 гана китеп бар. Аксы баяны, Аксы үзөңгү куш боюнча Аксы окуясы. Ал эми ушу Аксы деген дагы жакында китеп чыгып атат экен. Кудай буйруса биз дагы ошол китепти алабыз деген үмүттөбүз. Миң уккандан бир көргөн артык дегендей бул иш-чарага Аксы окуясына күбө болгон Төкмө акын Рахматулла Козукеев да чакырылган. Ал Аксы коогасынын келип чыгышы жана бул окуянын курчушуна эмне түрткү болгонун баяндап берди. Ошол баштан окуялар өткөргөн кишилерди жолуктуруп, ошол коогаланга качкан инсандар менен жолугушуп өткөрүп, чындыктын болгонун болгондой айтып, кошуп ташпай, боек бербей, түш бербей, болгондой айтып жаштарга жеткизишибиз керек. Бул азырынча китеп болуп чыгып атат. Бирок эми саясат деген саясат экен, китеп болуп чыкканда дагы кээ кишилер саясатты бурмалап койгон жерлер болуп калышы мүмкүн. Учурунда Босбек айылындагы куралсыз элди көздөй атылган ок тууралуу бурмаланган маалыматтар айтылып келген. Чубактын кунундай чубалган сот жараянында создуктурулгандыгы жашыруун эмес. Ал эми учурда жаштар үчүн так маалыматтар берилип, адам өмүрүн алып кеткен трагедиялуу окуяны унутпай туруу маанилүү. Азиза Пусурманкулова, Руслан Абдумуталип уулу, 7-канал. 17 март күнү өлкөнүн бардык аймактарындагы эс алуу жайларында, маданий борборлордо жана коомдук жайларда көңүл ачуучу иш-чараларды өткөрүүгө чектөө киргизилген. Аксы окуясында каза болгон жарандарды эскерүүнү өткөрүү токтомунун чыккандыгына байланыштуу эртең 17 мартта 7-каналдын көңүл ачуучу программалары эфирге берилбейт. Кече 15 мартта Базаркоргон районунун номер 1 Макаренко гимназия мектебинде мектеп окуучулары арасында достук фестивалы өттү. Ага Базаркоргон жана Сузак райондорунун окуучулары өнөрлөрүн көрсөтүштү. Жаңылай менен маркумдор экөө башка улуттан болсо да, экөөнүн мектеп кол кармашы достошуп жүрүшүнө өткөрүлүп жаткан достук фестивалы себепкер болду. Эки башка мектепте окуса да, бир өлкөдө жашагандыктан максатыбыз урааныбыз жана мекенибиз Кыргызстан дешет. Алардын айтымында достук мамилеге адамдын улуту тоскоол боло албайт. Туура биздин келгенибизге аз эле убакыт болду. Өзүбүз башка улуттан, башка мектептен келсек дагы, бул кыз менен биз дос болуп калдык. Мындан ары дагы дос болуп жүрүп, Кыргызстандын келечегин алга көтөрөбүз деген үмүттөбүз. Кыргызстандагы бардык эллаттары дос болушу керек. Мен достук фестивалына келип, Жаңылай менен дос болдум. Алардан башка окуучулар да бар. Базаркоргон жана Сузак райондорунан келген ар улуттагы мектеп окуучулары улуттук кийимдерди кийип, өз таланттарын көрсөтүп, түрдүү бийлер жана тамашаларды аткарып жатышты. Кыргызстандын желегин бийик көтөрсүн деген максатта жаш кезинен эле бий өнөрүнө бел байлаган Мыктыбек Таалайбек уулу дүйнөнү дүңгүрөткөн атайдай болууну эңсейт. Мыктыбек бийлеп жатканда маска кийген роботко айланат. 12-ге чыктым. Атайды билешти былтыр эле үйрөнгөм. Атайга кызыкканым, Атай Кыргызстандын атын чыгарган үчүн ошону бийип үйрөндүм.
Өткөрүлүп жаткан иш-чара жамааттагы коопсуздук долбоорунун алкагында Жаштардын демилгеси боюнча жана толеранттуулук үчүн коомдук фонду жана Сейфунд Британиялык уюмунун колдоосунда өткөрүлүп жатат. 2013-жылдагы июнь окуясынан кийин ошо эки элдин ынтымагын жакындатыш үчүн, ынтымакка чакырыш үчүн ушундай фестивалдар өтүп атат. 42 жылдан бери мугалимдик кесипти аркылап келе жаткан Эргешова Гүлнара түшүктүү кесипти таанып алгандан өкүнбөйт. Анткени окуучуларга келечекте туура кадам шилтөөсүндө жана достук мамилесин чыңдоодо мугалимдик салым чоң дейт. Бул достук фестивали биздин мектепте өткөн себеби, биздин мектепте 18 улуттан балдар окуйт да. Анан кийин баягы бизде ушундай окуялар болгондон кийин 1-сентябрда кандай болот дегенде, жок, балдарга бул согуш, чатак тийишеси жок экен. Балдар бири-биринен кучакташып, өбүшүп табышканда. Жаңы жыл келди, эски жыл кетти. Кыргызстанда жашаган түрдүү улуттун өкүлдөрү бар. Бир мамлекетте жашап жатканда өлкөнүн тынчтыгы, ынтымагы жана бүтүндүгү үчүн салым кошууга тийиш. Ал эми мындай иш-чаралар жаштар арасында өткөрүлүп турса, көңүл жылтарлык иш болмок. Руслан Абдумуталип уулу, 7-канал. Бүгүнкү күндө мына ушундай кабарлардын топтому жыйынтыктады. Ушул жана башка көрсөтүүлөрдү GTTV Чекит Кейжи сайтынан кененирээк көрсөңүздөр болот. Алдыда 17 мартка алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Келе жаткан эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуздар.